Өзүнө өзү ишенүү, өзүн өзү баалай билүү ийгиликтүү айымдардын эң жөнөкөй куралы. Бул тууралуу кененирээк психолог менен маек курдук. Айымдардын өзүнө өзү баа берүүсү мырзалардан айырмаланып, бат-баттан өзгөрүп турат. Анткени айымдар эмоционалдуу жандар болушат. Алардын маанайына, алардын күнүмдүк жашоосунда болуп жаткан эле жөнөкөй бир кемчиликтер таасир этет. Ошонун артында алар менин жолум жок, мен ийгиликтүү эмесмин деген ойго келип, ар дайым өзүн башкалар менен салыштырууга көнүп алышкан. Биринчи себеби бул өзүнүн сырткы келбетине жана ички дүйнөсүнө жеткиликтүү убакыт бөлбөгөндөр. Аларга мисалы китеп окуп, ар дайым өнүгүүнүн үстүндө жүрбөй, тескерисинче өзүн бир турмушка арнап салгандар болот. Адам канчалык өзүн кадырлап сүйсө, айланадагылар дагы аны ошончолук кадырлап сүйөт. Экинчи себеби бул ар дайым өзүн башкалар менен салыштыруу. Биздин жашообуз уланып турган учурда конкуренция бардык жерде болот. Жумушта дагы, үйдө дагы конкуренция ар дайым болуп турат. Бул нормалдуу көрүнүш. Конкуренция болбогон жерде өсүш жок. Андыктан айымдар бул нерсени негизгиси негативге айлантып, өзүн ар дайым биринчи болушум керек, анан баарынан мыкты болушум керек деген позициядан түшүп, болгону өзүн ийгиликтүү айым катары көрсөткөнгө аракет кылыш керек да. Ал эми үчүнчү топтогу айымдар булар өзүнө ишенбеген айымдар. Мындай айымдар өздөрүнчө бир чечим чыгара алышпайт, ар дайым башкалардын жакындарынын, туугандарынын, досторунан кеңеш сураганга, ошолордун пикирин билүү менен убакыт өткөрүшөт. Булар кээ бир учурларда өзүнүн жашоосу үчүн дагы жоопкерчилик ала албайт, өзү үчүн жоопкерчилик ала албаган адамдарга башка нерсени ишенүүгө болбойт. Тескерисинче айымдар өзүнүн максаттарын, өзүнүн пландарын так жана туура билген учурда, алар кандай гана иш болбосун өз колуна алып, эгер ошол баштаган иши ийгиликсиз аяктаган учурда дагы алар эч качан түңүлүп калышпайт. Кайрадан күчтүү болуп, ушул бир жеңилүү турмушундагы бир кеткен катачылык ага дагы да күч берет да. Төртүнчү топтогу айымдар булар өзүн ар дайым жакшы жактан көрсөткүсү келген айымдар. Биздин коомубузда ушундай айымдар бар, ар бирибиздин жашообузда андай адамдар болот. Кандай гана учур болбосун, өзүн ар дайым жакшы көрсөткөнгө аракет кылышат дагы, өздөрүнүн чыныгы жүздөрүн жашырып коюшат. Андай адамдар аз эмес. Мындай адамдар көңүлүнө бир нерсе жакпай жаткан учурда дагы жок деп айтуудан коркушат. Анткени алар жалгыздыктан коркушат. Бешинчи топтогу айымдар булар критиканы туура кабыл албаган айымдар. Ар дайым өсүп, өнүгүүнүн үстүндө жүргөн айымдар эле эмес, мырзаларга дагы ар дайым сын пикирлер байма-бай айтылып турат. Ал эми өзүнүн күчүнө, чын жүрөгүнөн өзү ишенген адамдар ушундай критиканы, ар кандай сөздөрдү жүрөгү менен кабыл албайт, алар акылы менен кабыл алышат. Критиканы сөзсүз түрдө угушат, анан күзгүдөн өзүн карап, ошол кемчилигин жапканга аракет кылышат. Ал эми критиканы түшүнбөгөн адамдар үчүн бул оор стресс жана депрессия. Жогоруда айтылып кеткен сапаттарга ээ болгон айымдардын катарын толуктабайм десеңиз, сиздин өзүңүзгө болгон ишеним ал сиздин аң сезимиңизде болуш керек. Башкача айтканда, сиз өзүңүзгө ишенбесеңиз, сизге башкалар эч качан ишенбейт. Андыктан алдыңызга койгон максаттарды ачык, дана айта билип, жалгыз калуудан коркпой, пландарыңызды ишке ашыра билиңиз. Андыктан адашуудан коркпоңуз. Бул дүйнөгө сиз жаралып, жөн эле жашап, жөн эле дем алып турганыңыз үчүн сизди сүйгөн адамдар бар экенин эч качан унутпаңыз. Ар бир жан уникалдуу. Сиздин өзгөчөлүгүңүз сизди алдыга сүйрөсүн.